жерде Эрулан мырза баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгыбы, жеке ишиби ошол 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөдү. Момча канча деген депутаттар отурат, ошолордун баардыгынын убактысын алып атат да. Өзүнүн жеке маселесин, өзүнүн Фейсбугу барбы, прямой эфири барбы, ошол жерге чыгып алып кайрылсын да. Бул жерге чыгып алып, эми баягы мамлекет үчүн мыйзам жазып атам. Ошол мамлекет үчүн момдай жаңы бир проект алып келдим деп эмеге чыгарып алып айтса, макул дейт элек. Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса, анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып, ошол Ысык Көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн эмесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып, андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн чыр чатагын бизге кереги да жок. Чатакташса, үй бүлөсү менен чатакташабы, гаишник мененби, журналисти мененби, өздөрү чатакташа берсин. Эми бул жер деген жогорку кеңештин трибунасы. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жапжаш болуп алып, Эрулан эки колун чөнтөгүнө салып алып, бул жерде баягы кыргыз элин, момча элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жолу эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүңүн чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алгандын баарын. Рахмат.